Саламатсыздарбы? Биздин бүгүнкү лекция Кыргызстан Советтер Союзунун кайра куруу жылдарында 1985-1991 жылдар. Биринчи суроо коомдук саясий турмуш, коомдук аң сезимдеги өзгөрүүлөр. 80-чи жылдардын ортосунда Советтер Союзу социалдык, экономикалык жана саясий жактан терең кризиске дуушар болгон, өлкөнүн ички саясаты жана тышкы саясаты оор кризиске баткан. Мурдакы тоталитардык режимден бери келе жаткан акимчил буйрукчул система жаңы доордо өзүнүн жашоосун андан ары уланта алган эмес. 1982 жылы ноябрда Леонид Ильич Брежнев каза болгондон кийин бийлик башына Юрий Андропов келет. Андропов партиялык системадагы туура жолго коюу үчүн бир топ иштерди жасаганга аракет кылат. Негизгиси эмгек өндүрүмдүүлүктү жогорулатуу үчүн эмгек тартибин киргизген. Бирок Юрий Андроповдун жасаган иштери көпкө созулган жок. Анткени ал 1984 жылы каза болгондон кийин анын ордуна Константин Черненко бийликке келет. Черненконун бийликке келүүсү менен мурунку Брежневдин учурундагы Брежневдик абал деп айтсак болот, ал абал кайрадан улантылат. Черненко бийлик жүргүзгөн кыска убакыт ичинде өлкөнүн ичинде алгылыктуу саясий эч кандай иштер жүргүзүлгөн эмес. 1985 жылы апрель айында Михаил Сергеевич Горбачев бийликке келет. Горбачевдун бийликке келүүсү менен Советтер Союзунда бир топ өзгөрүүлөр болуп өткөн. 1985 жылкы апрель пленумунда Советтер Союзунда коомдук саясий турмушту өзгөртүү боюнча иш-чаралар кабыл алынган болчу. Андан кийинки 1987 жылдары болсо, 87 жылкы январь пленумунда айкындуулук, демократиялык деген жаңыча көз караштагы ойлор киргизилген. Жана ошол жаңыча иш жүргүзүү айкындуулук шартында, демократиялык түзүлүшкө өтүү шартында көптөгөн өзгөрүүлөр болгон. Алардын биринчи мезгилде, биринчи кезекте карап кетсек, бул ошол бүтүндөй өлкө боюнча орусташтыруу саясатынын жүргүзүлүшү, бийлик башындагылардын алмаштырылышы. Мисалы, Кыргызстанды карап өтсөк, Кыргызстанда ошол көп мезгилдерге чейин бийлик жүргүзүп келген Турдакун Усубалиевдин ордуна Абсамат Масалиев бийликке келген. Ош аткаруу комитетинин, областтык аткаруу комитетинин төрагалыгына болсо Киселев дайындалган. Ошондой эле өнөр секретарлыгына жана кадрларды тандоо боюнча дагы ошол Горбачевдун өзүнүн жердештери дайындалган. Ал эми кошуна мамлекет болгон, кошуна республика болгон Казакстанды карап көрсөк, Казакстанда Кунаевдин ордуна Колбин даярдалган болчу. Бул боюнча Колбиндин даярдалышы көптөгөн массалык нааразычылыктарды алып келген. Натыйжада баарыбызга белгилүү болгон желтоқсан жаштардын кыймылы өзүнүн тарыхта орду бар деп айтсак болот. Ал эми Кыргызстанды карап көрсөк, Кыргызстанда Масалиевдин бийликке келүүсү менен Абсамат Масалиев көптөгөн иштерди жүргүзүп кеткен деп айтсак болот. Бирок Масалиевдин өмүр баяны жөнүндө токтолбой эле койсок, аны ошол курсту үйрөнүүдө, окууда атайын лекциялар берилген. Ошол жактан кыскача маалыматтарды алсак болот. Масалиевдин ошо 1974 жылы жүргүзгөн Кыргыз Скол областтык партиялык комитеттин биринчи секретары болуп турган мезгилде ошол Каракол шаары үчүн көптөгөн иштерди жүргүзүлгөн. Айтып өтсөк, Каракол шаарындагы областтык драма театр ошол учурда курулган, Дом быт курулган, жана обл администрациянын алдындагы сквер дагы ошол Масалиев партиянын биринчи секретары болуп турган мезгилде курулган деп айтсак болот. Ошол өзгөчө ошо Каракол шаары үчүн көп жакшы нерселерди жасап өткөн.